мобильного батальона. Приготовили записать ориентировку. Разбой. 4 парней азиатской национальности. Угрожая ножом у гражданина. Забрали деньги в сумме 4000 сомов. Үстүбүздөгү жылдын 9 март күнү эртең мененки саат 8:30 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына жабырлануучудан арыз кабыл алынат. Эртең менен Дордой моторско бардым элечи. Аялым келинчегим келиш керек эле, ошону күткөн. Кийин магазинден тамек алайын деп киргем. Киргенде эле артымдан жанагы сакалчанын бир бала кирди. Ошол сүйрөп чыгып эле машинага степ үлгүсүндөгү машинага отурду. Арак куюп бер деди биринчичи. Арак куюп бер деди эле. Бир бутылка куюп берейин десем, жок болбойт. 15 бутылка ичем деди. Кийин акчам жок десем, бычакта кашып, чөнтөктөрүм карап 4000 акчамды алып койду. Ошол. Кийин 102ге чалып, сотрудниктерге кайрылдым. Канча акчаңыз алып койдуңуз? 4000 акча. Канча кишкен? 4 Төртөөдөн калыптыбы? Жок, бири экөөбүз коркутtu. Үчүнчүсү жөн эле отурду. Да, экөө эмне кылды? Көрүп турду, карап турду, бычактап аткан көрүп. Кабыл алынган арыздын негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мобилдик батальону чукул көрүлгөн кызмат боюнча кылмышка шектүү автоунааны кармашат. Аталган унаанын айдоочусу жанындагы шериктерин тааныбаганын айтып, жөн гана айдоочумун дейт. Эсенбеков Арген Эмильевич. Мен таксист, мен Дордойго такси айдаттым. Эртең менен стоянкага келдим. Бул стоянкадан бул байкелер 3 келди. 1000 сом беребиз, башка ош базарга чыктап койду. Болду, келет. Жок жерден эле кармап койду. Тиги байкелер өздөрү менен өздөрү сүйлөшүштү, жана тиги байке. Кайсы байке? Жана бул байке жүрөт. Кайсыкта? Тиги байке. Сиз бажбештай болду? Акчасын алып койчу. Карап отур. Ошол байке менен сүйлөшүштү, анан дальше кеттик, тиги байке түшүп калды. Дальше ош базарга келип, байке менен кетейин десем, жок, бияка да чыдап койду эме. Старый автовокзалдын аржында советский бар. Жабырлануучунун айтымында унаа башкарган Арген Эсенбеков жана Нурбек Рыспаев аттуу жарандар жанындагы 2 жигит менен Дордой моторстогу дүкөндүн ээсин унаага салып, бычак менен коркутуп, акча талап кылышкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай Нурбек Рыспаев дароо магазинге кирип келип соода кылып жаткан 2 жарандын бирөөсүн коркутуп, андан соң жабырлануучуну желкесинен кармап, эшик алып чыгып, Honda үлгүсүндөгү унаага салып кетишкен. Жабырлануучу Эркин Исаналиев ошондой эле атайын уушулган 4 жигит оңой олжо табуунун амалын ойлоп жатышканын айтууда. Чөнтөгүндөгү болгон 4000 сомун тартып алышкан. Бирок алардын арам ою ишке ашпай эми минтип Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү тарабынан сурак алынууда. Мен сазабыз койгон мен. Атыңды фамилия айтчы. Сен айтсаң биринчи. Бака сен мен телевизорго чыгайын деп атсың. Я. Эртең азыр мен алдан көрсөм үйдөгүлөр. Кантишесиң? Карабал ташайм. Сен болду. Айта албайм. Карап кетти. Эмне болду? Билбейм, өзүм түшүнбөй калмайм. Эмне кылды? Кайдан? Кайдан алды? Биз эски автовокзалга баратканбыздар, досум үйлөнөм деп. Үйлөнөм деп? Ошо баратканбыз. Сотолду. Жок, сотолбойбуз. Мен жол болсо мен өзүм башым жарамадым. Типчи. Анда мен көрбөм анда. Жарам. Чеч кол мен эмне камап отурмун мен? Мында эле тутуран тиге окшоп мен эле. Чеч колош дейм. Пожалуйста.
Чыдай тур дос, чыдай тур. Чыдай албай жатам мен, чечип койчумун onu. Чечип койгулачы мен, чын эле. Кыйналып атам мен. Карактаган жигиттердин бирөө ошол жерден изин жашырган. Ага из кубарлар издөө чараларын көрүшүүдө. Кылмышкерлердин жасаган жоргу дүкөндөгү видеокамерага толугу менен тартылып калганы тергөө жүргүзүүгө далил катары пайдаланууда. Белгисиз Азия улутундагы 3-4 жигит Дордой Моторс соода түйүнүнөн ушул арыз ээсинде күч колдонуп, мойнуна бычак такап 4000 сом акчасын мыйзамсыз түрдө алып кеткен. Көрүлгөн ыкчам чаралар менен ошол эле күнү мобилдик батальонунун кызматкерлери жогоруда аталган кылмышка шектүү деп 10 мүнөттүн ичинде 3 жигитти кармаган. Getirikçi biz. Onun çeşit kovacağım. Раз киши мол канайт бирдан делает. Эргекче. Танойм мен аны. Назар. Танойм мен. Амилен gibi buradan. Oyur çıkete. Ruha. İşte zamanın yok mu? Rusla. Kumbaşı. Erla. İşte çıkmaz. İşte nasıl mı? Ben özüm şu var geldi bakalım. Orada otursun. Orada otursun. Baba çok. Ben görmüyorum çok değil. Ben ayakta da. Çok öyle kap. Ben Allah'ın sana kap. Bak götürüp çok bırak şuna çok. Nasıl bir bekle bırak. Getirikçi biz. Тиги экинчиники Рыспаев Нурбек Алмазбекович 1985 Карабалта улица Труда 20 Сослов экен да бул. Точно айтып. Турам мен. Силермен кошулду. Аты жөнүң айтып койчу. Чечип койгочумун. Чечебиз айтып коебуз аты. Ат чечип койсоң айтып койм. Биринчи айтсаң. Флашбай айтпайсың ба? Чечип койчу мен. Үчүнчүсүн брат деметенес бул. Эсенбеков Арген Эмильевич дейт. 97-жылы экен. Панфиловский район Кумарык Аскарбек көчөсү дейт. 33. Бай дейтін ба? Ал иним ал мен. Ал не кылды? Алло. Мойкадан салып қойды. Кім салып? Балдар салып қойса керек, мойкадан кешен ойнап шықты. Қайсы мойканы? Қарауылтадан. Мойка сенің машина емені салып? Жоқ, мысалы балдар ойнап шыққанда, Қандай олар? балдар жуып тазалап жүріп шықмай қойды. Шабыра әлі. Бұл балдарды көрді, сен машинада жатты. Мойкада әлі жатып шықпай. Мен ал мойкада. Қанша өзің мойкада бұйымдарын сен Ал машина салып? мойкада да мен іштеп жүргенде чө, тетігі бита бар болды чө. Мен мұрын іштеп жүргенде. Қантып сен машина салып қойды да? Айырды. Өзің биттарын қантып сен машина салып қойды? Байке алардық тіл емес, алар мысалы ойнауды тілі салып қойшы. Андай болушын білем ғой деймін. Азыр çalıp koymadık mı değil olur. Деме, бізде мөрзаң ол қарма алып шығайын. Алып шығайын. Окуя боюнча каракчылык фактысы менен кылмыш иши козголуп, кармалгандар 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлдү. Учурда тергөө иш амалдары жүрүүдө.